Бул эстелик Кытай менен Кыргыз элинин деп жазылган бул жөн гана сөз эмес. Бул боордош элдердин чыныгы достугу белгиси. Мындай долбоорлор биздин эки элдин ортосундагы ишенимди, түшүнүктүүлүктү жана бирге өнүгүүнү каалоосун көрсөтөт. Биздин аймактагы дыйкандардын турмушу чоң өзгөрүүгө алып келди. Мурда суу жетпей, талааларда кургак болуп калчу. Азыр болсо таза суу үзгүлтүксүз агып, элдин жашоо турмушу кыйла өзгөрдү, жакшырды. Азыр биз 16-километрде турабыз. Ошо могу биз Оттукка келгендеги 4-кулак. Буга чейин бизде Ак Өлөңдүн территориясынан өткөндөн кийин бизде могу 4-километр болуп калат да. Ошол жерде ар бир километрге, ар бир 800 метрде баягы жердин шартына жараша мондай шлюздар орнотулган. Ушул шлюз менен ушул жердин ылдый жагындагы жерлер иштетилет. Могу лоток арыктын күн чыгыш бетине да, күн батыш бетинен да, эки жак бетинен эсептегенде бул мына мореки жерлер көрүп турган, могу бош турган жерлер бул да тияктагыдай эле айдоо жерге айланат, Кудай буйурса. Мына тет жерде турган алма абактын баары эле мына ушуга окшогон эле куу такыр таш аралашкан жерлер. Ушинтип элдин эмгеги менен иштеп, суу менен сугарып, анан көп болгон шүберге айланып отурат. Мына азыр о жерде даана таза иштеп отурганы буга чейин эле жолу такыр болчу. Бу жер тикенек жолу жер болчу да. Бу жер. Анан кийин такыр чочулгандан кийин өздөштүрүп өттүк. 3 жылдык, 4 жылдык беле, 3 жылдык беле. Беден айдагамы? 5-6 жылдан кийин бузула кайра бузабыз да башка кылып кайра жаңыртып айдайбыз. Алма салматыгына 5 жыл бойда тигип коюп, буйрса чыгып атат. Быйыл чала боло эле, эмки жылда көбөйтөбүз да ар жагынчы. Алмаларыбыз жакшы болду да, суу келгени себептен. Ушул суу келип эле негизи чөптөрүбүз дагы, бу беделерибиздин баары жакшы чыкты. Анан ошо биз деле ушул алмаларды сатып эле бала бакыраны кийитебиз, ушулар менен эле оокат кылабыз. Негизи ошо суу келгенге бизге аябай жакшы болду. Суу келгенде бизге да жакшы болду. Мына алма өрүктөн сыккарымдай койлор, мал жандыктарды багабыз. Ошо суу сугарып, аларга тоют камдап, бардык жагынан жакшы болду бул суу келгени бизге. Ошо менен үй бүлөбүздү камсыздап атабыз. Мал жандыктарды багып. Биздин мына чарбабызда 100 баш кой бар. Аны кыштата 1 жылдыгына 150 түптөй кетет. Анан ошол жерден эле чаап сугарылган жерден. Биз бул Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды бул Кыргызстандын территориясында бизде эгер ишкерлик менен ушу Кытай менен Кыргызстандын мамилеси жакшыра турган болсо, бизде айыл чарба багытындагы өндүрүлгөн товарларды Кытайга экспорттоо, өлөк мамлекеттерге экспортко чыгаруудан эң көп ийгилик бере турган долбоорда эли бул Кыргыз мамлекетинин эң бирден бир чоң өнөктөшү деп да айтсак болот. Бул эң чоң стратегиялык багыттагы өнөктөш деп айтабызбы, же партнер деп айтабызбы орусчасынан айтканда, же болсо спонсор дейбизби, Кыргызстанды каржылай турган